Ben Oş şаарынын turgunu olam. Özgöçe Kırlardan Ministerliginde 24 yıldan beri emgeklenirdim. Atım Tüküyüp Taş'tan baylanış bölümünde işteyim. Bugünkü günü men ayabay şu жүрөгüm сыздаган nerseni aytayın dedim. Bizden memleketin başçıları Sadır Nurhojoyev, Kamçıbek Taşıyıp uşunu жақсы кабыл алса, тура түшүнсө. Ош шаарына 2001-жылы Аскар Акаев указы менен МЧС көчүрүлүп келинген. Ошондо зданияны ремонт кылып сатып алды Чырмашев министр болуп. Ошол зданияны МЧСке берилген. Ошондон бери иштеп келатты. 2 жолу Оштон алып кетишти. Мына 2-нчи жолу. Бул эми менин түшүнүгүм боюнча өзүнчө бизнес болсо керек деп ойлойм. Көчүрүп кетиш үчүн да бир талай акча кетет. Подъемный деп коет. Анан ушуга биздин стат секретарь Мәмбетов Азамат Мұратович деген палман бар. Ошол проект жазыптыр. МЧС көчүрүп кетиш үчүн. Анан ошол проектини ким утверждайт экен. Ошол 2001-жылы Министерство юстицияда бекитилип, жогорку кеңеште, легендардуу парламентте бекитип, Ош шаарына министерство көчүрүлгөн. Ошондо спикер жанагы Скөлдүк киши болчу. Азырда бар ошо киши. Ошолор колдоп, ошол бойдон Ошто де. Эми бул министерствону көчүрүп келгенин жагы да көп. Көбүнчө мына табигый кырсык Ош, Жалал-Абад, Баткен областында көп катталат. Өзүңөр көрүп жүрөсүңөр. Канча жер көчтү, канча адамдар жердин алдында калып кетти. Ошондой. Анан бул бир. Экинчиси мамлекеттик границаны эске алсак. Мисалы үчүн Кытай, Афганистан, Тажикстан, Өзбекстан 4 граница менен чектеш болуп турат. Бул жагын эске алсак, укрепление государственной границы деген дагы сөз бар. Ошону эске алса Камчыбек Ташиев. Камчыбек Ташиев өзү көчүрүп келген. Бир алып кеткенде. Анан ошондо айткан сөзү бар да, мен Россиянын МЧСнин уровениге жеткизем, Шойгудой болуп, деп ошондой дедим, Шойгуга жетип калды. Генерал-лейтенант болду. Анан азыр МЧСтин здариясы почти что бошоп калды. Бизде ушундай түшүнүк бар экен. Базар экономикасы десе эле любой нерсени сатыш керек. Азыр бул зданияга көз аткан кишилер көп. Ушул зданияны сатып жүрүшү да мүмкүн да. Ушуну биздин Садыр Нурхожоев, Камчыбек Ташиев эске алса. Садыр Нурхожоев биринчи президент болгондо айткан эди. Атамнын, апамнын, баламнын арбагыны эме кыламын, сыйлаймын. Мен мамлекет үчүн, элим үчүн адилет, чын таза иштегенге деп. Анан бүгүнкү күнү шол арбактарды деле эстеп койсо, жөн жатса ошо кишилер, арбактар. Шуну эске алып, Садыр Нурхожоев мына МЧСти Ошко кайра көчүрсүн. Эгер көчүрбөсө, Ошко кереги жок деген болсо, мына мэрия менен область администрацияны деле алып кетип калса болот Оштон. Эл өзү эле жашай берет экен. Базарга чыкканы базарга, башкасы башка, дыйканы дыйкан болуп жашай берет экен. Алардын деле кереги жок экен. Мына мэрди көрүп атабыз, эмне иш кылып атат. Анан ушулардын бардыгын эске алса, эми
Камчыбек Кыдыршаевичке менин айтарым. МЧС үй жок талада калыптыр деп Курманбек Салиевичтен үй курам деп акча алган 98 миллион. Үйдү курду аябай жакшы кылып. Şu özü менен кошо келгендер бардыгы үй алды. Бүгүнкү күнү ошол 60 квартиралуу үйдө ашып баратса 5 адам жашайт. Калганын бардыгы сатып, үйдү чөнтөккө салып акчасын кетип калды. Бул мамлекеттин акчасы да. Эч ким акча берген жок. Мамлекеттин акча. Бул деген эмне деген нерсе. Анан сатып алды Чермашев 80 квартиралуу үй курду. Курулган үйдү сатып алды. 120 миллионго. Ал үй дагы сатылып кетти. 3 гана адам жашайт МЧСте иштеген сотрудник. Калган бардыгы сатып акчаны чөнтөгө салып Бишкекке кетти. Бул эмне бизнес кылгалы келгенби, или байыгалы келгенби түшүнбөйсүң. Эмнеге ошолорду орган прокуратура текшерип, ошол үй саткандарды акчасыны полностью МЧСтин балансына төктүрүш керек. Бүгүн МЧСтин үйү бар деген неме бар. Мамлекетте каттоодо бар. Ал үй жок санын дейли. Көрдүңөрбү? Кандай иштеп атабыз? Ушул таза иштегендигибизби? Ушул мамлекетке эме кылгандыгыбызбы? Бир ойлонсок. Акылды, эсти жыйып бир жакшы эме кылсак, анан коррупцияны жойтум деп бир топ немени алып келип акчасын төктүрүп анан чыгарып бул артисттик жатпайт деле, наверное, мен ушундай түшүнөм. Раз кылмышкерди закон түрүндө жоопкерчиликке тартыш керек. Мен мисалы үчүн президентти да сыйлайм, законду да сыйлайм. Эмнеге жогорку кеңеш закон кабыл алат? Эмнеге ол закон иштебейт? Эмнеге иштебейт? Мен ушуга таң калам. Ушул закон чыгарган закон иштесе. Ушул законду түрдө эме кылса, кабыл алса. Может быть, мени көргөндөр, мени тааныгандар айтышы мүмкүн. Бул эмне деп эле жан күйгүзүп, күйүп-бышып эме кылат деп. Мага эчтин кереги жок. Мага башканын кереги жок. Мен пенсиям деле жетет, Кудайга шүгүр. Бирок мен манандай жат көрүнүш мамлекетке кайдыгерлик кылып, мамлекетке суук кол салган адамдарды жек көрөм мен. Мен как коммунист катары мен мындайды жаман көрөм. Мен өзүм коммунистмин. Мен Советтер Союзунда воспитанияны жакшы алганмын. Мисалы үчүн азыр жаштар андай эмес. Мисалы үчүн капа болмогула силер бизге да тиет деп. Мен көрүп атам. Ошоның үчүн мен президенттен, СМдин министри Камчыбек Кыдыршаевичтан сураныч ушул МЧСти кайра бияка көчүрүп келсин. Анан стат секретарды юридикалык жактан текшерилсин. Президент өзү көзөмөлгө алсын. Ким ошол проектиге кол койду? Канча мамлекеттен акча расход болду? Ал акча каякка кетти? Мисалы үчүн көчүрүп кетиш үчүн канча акча каралды? И ошол проектини ким колдоп эме кылды? Бул проекти туура эмес деп эсептейм мен. Мамлекеттик мекемени ушундай кылып жок кылган бул жакпайт. Бүгүнкү күнү зданияда чоң кидейген кабинетте бирден экиден гана адам отурат. Кандай жакшы де. Мен мана шол зданияда 24 жылдан бери, 23 жылдан бери иштеп жүрөм. Биринчи этаждан, подвалдан баштап 4-нчи этажгача полный кабинеттерде отурат эди. Эми военный полковник Акматов Калыс Орозбекович, замминистр, военный блок боюнча өзү ыйгарым укугуну кабинетинен
отказ берген. Мирный время шундай военный тартипти, военный устап тургандыгын бул кечирилгис нерсе. 42-жылы Йосиф Сталин Германия киргели болду, кабинетиңизден чыгып кетиң дегенди ойлонуп туруп, нет деп чыгып кеткен эмес. Военный время, согушта. А мирный время биздин замминистр Мурса рапорт жазыптыр пожарныйдын начальниги. Мен барбаймын ошол кабинетке сен кирип отура бер деп. Бул деген өзүнүн ыйгарым укугу. Өзүнүн кабинетинен отказ берген военный бүгүнкү күнү. Эртең военный время болсо форманы чечип ургучуп кетип калат деген түшүнүк бар менде. Ошол адамды ошол замминистрликке иштегенге моралдык укугу жок деп эсептейм. Ушулардын бардыгына президент көңүл буруп, жакшы эсик алса деп суранам. Менин эмем ушул. Мен закон чегинде сүйлөгөндөй болдум. Закондон тышкаркы сөз айткан жокмун. Эгер закондон тышкаркы сөз айткан болсо, 344 статьянын негизинде мен жоопкерчиликке даярмын. Президент мени жамандады деп ойлобосо керек. Бул критика жакшы нерсе, айтып койгон жакшы болот. Ушуну мен суранат эдем, ушу президент менен СМ-дин начальнигинен, анан СМ-дин начальниги МЧС'ти өтө катуу текшерсе деп айтам да. Мисалы үчүн бухгалтерия уборщицалардын 8 айлык айлыгын бербей койгон. 8 айлык айлык. Уборщица деген майкышал 3000-4000 эле айлык алат. 8 ай. Анда жесири бар, жетим балдары менен. Бечара жашагандар бар. Эми ошо башканыкын жесе да ушу уборщицаныкын жегени туура эмес. Стат секретарь мен мына экинчи жолу беришим бул информацияны. Бирде дагы бергенмин, письменный Сооронбай Шариповичке кайрылганмын. Бирок Сооронбай Шарипович эч кандай чечимге келген жок. Ошондо стат секретарь келип убада берген ошол 4 уборщицага. Кудай буйруса жаңы жылгача аластар, мына антеннанын акчасы түшпөй калды деп калпайт. Бирок ондай жаңы жылдан 3 жаңы жыл өттү, мына айлыкты алган жок. Кече жакында аларды сокращение кылып айда берди. Эми уборщицаны сокращение кылат деген бул күлкү эле болсо керек. Уборщицаны сокращение кылса начальниктер өздөрү уборка кылабы, өзүңөр ойлоп көргүлө. Ушуну мен суранат элем. Министрге деле мен кайрылып айтканмын. Колуңуздан келсе ошко МЧС эме кылың деп. Демал министр деген бир адам. Один воин это один воин дейт. Когда много это воин дейт. Ошондой да. Ошонун үчүн министр өзү күчү жетпейт, жогору жактан приказ берип президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоев ошо арбактарын эстеп эме кылса ушко көчүрүп келсе деп мен суранам. Жаңы айттым го, көчүрүп келүү максат мисалы үчүн ЧС деп коет. Өзгөчө кырдаалдар мисалы үчүн жер көчкү, кар көчкү деген бүт мына түштүктө болот. Сейсмический район бул. Ошонун үчүн МЧС ушул жакта туруш керек. Себерде эч кайсы жерди суу алып жер көчкөн жок да, туурабы? Мен аны бөлбөймүн. Бирок мына жердин эмеси боюнча баягы жер көчкөнелер боюнча мына Ош, Жалал-Абад, Баткен областында көп болот. Айныкса Ош областында көп болот. Мына мисалы үчүн Чоңалайда черезден землетрясение болуп турат. 3 балл, 2 баллдан. Биздики сейсмический район. Ошонун үчүн МЧС ушул жакта болуш керек. Аскар Акаев туура эле чечим чыгарып туура эле кылган. Ошонун үчүн ошол зданияга кайра МЧС өзү келип отурукташып иштесин.
Bu yerde de hazır bir aşıp parası 250 adam oturadi. Bardığını esepti, şopuru iş büt bardığını eseptegendedir. Az el adam kaldı.